Жогорку соттун төрайымы Нургүл Бакирова Нарды областында башталган иш сапардын алкагында Кочкор райондук сотунун иши менен таанышты. Кочкор райондук сотунун алдынан Нургүл Бакированы Нарды облустук сотунун төрайымы Майрагүл Дүйшөнбекова, анын орун басарлары жана Кочкор райондук сотунун төрагасы Сапарбек Жунусов тосуп алышты. Нургүл Бакирова алгач райондук соттун имараты, аппарат кызматкерлери отурган иш бөлмөлөрдү кыдырып чыкты. Учурда Кочкор райондук сотунда жалпы 18 кызматкер иштейт. Төрайым сот залдарын жана анда орнотулган аудио жана видео жазуулардын иштешин текшерип, соттун материалдык техникалык жактан камсыздалышына кызыкты. Учурда Кочкор райондук сотунда автоматташтырылган маалымат тутуму иштерди автоматтык түрдө бөлүштүрүү системасы ийгиликтүү иштеп келет. Жогорку соттун төрайымы сот тутумунун материалдык техникалык жактан камсыздоону жогорулатуу жана сот адилеттигин сапаттуу жүзөгө ашыруу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүү сот реформасынын багыттарынын бири экендигин белгиледи. Нургүл Бакирова судьялар, аппарат кызматкерлери, сот приставдары жана сот аткаруучулар менен дагы жолугушуп, алардын көйгөйлөрүн угуп, алдыдагы иш пландарына кызыкты. Жергиликтүү соттор буга чейин кыскартылып кеткен судьялардын жардамчыларынын штаттык орундары туурасында маселени көтөрүштү. Нургүл Бакирова судьялардын жардамчыларынын кызмат орундарын көбөйтүү боюнча маселе оң жагынан чечилгендигин айтты. Тагыраак айтканда 158 жардамчыларды кайтаруу, анын ичинде Нарын областына 22 жардамчы берилерин кошумчалады. Бул дагы ишти кароонун сапатын жогорулатып, мыкты болочок судьяларды даярдоого өбөлгө болорун белгиледи. Ал эми сот приставдары жана сот аткаруучулар боюнча алдыда чоң реформалар жасалаарын кошумчалады.